Эң алгач эле биз жаңы электрон почта ачып алышыбыз керек. Google деген жерге киребиз жана бул жерден создать аккаунт дегенди басып, личного использования дегенди басабыз. Андан кийин бул жерге атыбызды жазабыз. Далее баскычын басабыз. День рождения толтурабыз. Далее баскычын басып, бул жерге имя пользователей деген жерге англис тилинен бош аккаунтту тандайбыз. Далее баскычын басып, бул жерге пароль түзөбүз. Пароль түзгөндөн кийин кайрадан далее басабыз да. Бул жерде эгерде пропустить деген баскыч бар болсо, пропустить деген басабыз. Эгерде жок болсо, анда номерибизди жазабыз, код келет, кодду жазып дальше киребиз. Андан кийин бул жерде ылдый түшүп принимаю деген баскычты басабыз. Мынакей бизге уже жаңы почта ачылды. App Store'га кирип, Alipay деп жазабыз. App Store'дан же Google Play Market'ten Alipay деп жазып, ошол приложенияны скачать этип алабыз. Скачать этилгенден кийин Open деген баскычты басабыз. Бул жерде Agree деген басабыз, разрешение беребиз. Андан соң бул баскычты басабыз дагы email дегенди тандайбыз. Email дегенди тандап, жаңы ачылган emailибизди жазабыз. Кандай болсо, ошондой кылып, туура так кылып жазышыбыз керек. Андан соң Agree деген баскычты басабыз. Топту баскетболный жана тоголокко салабыз. Капчанын бир түрү. Салгандан кийин биздин emailга код кетет. Ошол кодду алып келип бул жерге жазабыз. Жазып алгандан кодду жазып бүткөндөн кийин пароль түзөбүз. Паролду англисче түзүшүңүздөр керек. Чоң кичинекей тамга цифра, символ кошуп, бул жерге пароль түзүп алабыз. Эки жерге тең пароль жазып, next деген баскычты басабыз. Астындагы көк жазууну. Андан кийин бир аз күтө турган болсок, Кыргызстан деп автоматтык түрдө чыгат. Ал жерге тийбейбиз. Андан кийин me деген жерге кирип туруп, бул жерде регистрация деп турат, кызыл точка турат, ошону басып, ортоңкуну add ID деген паспорт деп турат, ошону басып тандайбыз. Муну басып тандагандан кийин бизге бул жерден азыр автоматтык түрдө паспорт деп чыгат. Андан кийин астына камеранын скан деп турат. Ошол камераны басып паспорт деген тандайбыз. Андан кийин камераны басып туруп, паспортубузду камерага туштап, төртбуштук көктүн ичине загран паспортубузду сүрөткө тартабыз. Загран паспорту сүрөткө тартканда бул жактагы данныйлар автоматтык түрдө чыгат. Скан паспорт дегенди басабыз. Камерага разрешение беребиз бул жерде сөзсүз түрдө. Разрешение бергенден кийин анан загран паспортту тип сүрөткө тартып, submit деген баскычты басабыз. Бул жерде биздин данныйлар автоматтык түрдө чыгат. Андан кийин дагы submit деген баскычты басып коебуз, астындагы көктү. Болду, ушуну баскандан кийин эле бизге автоматтык түрдө Alipay'ге регистрация болот. Бул жерде кызыл өчөт дагы автоматтык түрдө мындай көк болуп, галочка болуп калат.